Мына мен өзüm жалғыз, 3 баланын енесімін, мен тазалықта іштейм. Мен ептеп-септеп ушул үйді алғамын. Алып тұрып ушуну эми дагы ушул жерде ремонттоп жасагычам кайра суу топуп кетип атат. Мага эч ким жардам бере турган адам жок болуп атат. Мен жалгыз болуп атам. 3 баланы багып жүрүп. Ушул жерде кайра мени суу басып атат. Bir жардам берсе болбойбу ушул жерде? Bir шагал-пагал дегенде төгүп туруп кече суу болду. Bir акиматтан келди, МЧСтен келди, көрдү. Ушулар ушундай кылып дагы болушун билип туруп ушундай bir шагал төгүп берип койсо болмок ушул жерди бийиктетип. Бийиктеткен жок. Мына өзүм жас келсе Кудайым буюрса бийиктетип ушул жерди ремонттойн деп аткам. Ого чейин кайра 2 жолу суу алды. Яғына атыш керек екен да, анам подвалға. Анам подвалдан МЧСтен. Ешқандай жардам жоқ МЧСтен. Кешінде осы үйге жатқан жоқпыз. Балдарыбызды көрінген үйіне апарып жатқызып, өзі таң атқанша каналдың жайында жүрдік. Қараған ешкім жоқ. Ешкім ол эле. Ертең қанша оқыш білбейм, мектепке балдарыбыз барғанда қандай болады, жашоо билбейсиң. Көріп атсыңар суну. Балдарыбызды ар ким үйүнө жаткызып коюп таң аткыча жүрдүк канал жээкте. Жаткандан корктук. Суу айтып келбейт. Анан биз квартирантпыз. Ошо тагында көрдүңөр, аякты да каптап атат, биягын да каптап атат. Жүрөбүз дагы деле ушинтип өтүктөрдү кийип алып каналдын жээгинде. Ошол МЧСти чакырдык. Чакырганыбыз менен МЧС тазалап, мотор болбогон, иштебеген моторду коюп иште кетип калды. Биз кайрадан мына элдер, соседтер полный мына канализацияны ачып туруп, биз ушуга чакалап ташып, түнү 12:30да бүттүк. Үйлөрүбүз вообще болбой калды. МЧС болсо, эмне Борбордун шаарындагы МЧСте bir сууду сора турган машина болбосо, кандай МЧС айткылачы Борбордо. Мен ушунчалык таң калыштуу болуп атам. Болбогон сууга bir мотор, бузулуп калган моторду МЧС коюп койду. Олар иштебеди, тоңду деп кетип калды. Биз элдер мына канализацияны соседтер мына жерде көргүлө. Мына канализацияны ачып туруп, мына канализацияны ачып туруп биз түнкү 12ге чейин мына ушуну сууларды, үйдөгү сууларыбызды ташып чыктык. Болбойт да булчу. Борбор шаар Бишкектин борборундагы МЧСтерде иштекеси жок болсо, мен таң калам чоңдорго. Мен суранып кетет элем. Чоңдорго МЧСке bir хотя бы bir сууду сора турган машинаны берип койгулачы деп суранат элем менчи. Хозяин жок да, башка жакта. Уже мына үйдө киралышка болуп калды. Өзүңөр деле түшүнөсүңөр болуш керек. Ал суулар таза суу эмес да, кар, муз аралашкан. Насостор бат-баттан эле немелер сора турган фильтрлердин баары толуп калат. Аны кайра тазалап, кайра күүп, кайра кошуп иштеткенче ушул убакыт алып болуп калды. Ойлойм мен биздин элибиз деле анын баарын түшүнүп, туура кабыл алып болуш керек. Түнү менен саат 2ге чейин биякта иштедик. Баш аягы азыркыга 6,5 миң куб кар, муз, суу ташылып чыкты бияктан. Азыр дагы bir 10 миң кубтун тегерегинде божомол менен кар чыгарылыш керек. Ошого бүгүн эртең дагы иштерди алып барабыз. Аба ырайы кескин өзгөрүлүп, температурасы аябай төмөндөп кеткендигине байланыштуу суулар өйдө жактан тоңуп, bir накопление деп коет го, чогулуп бир жерде турду да, анан жаңы күн жылып баштаганда эле тоскоолдук жаралып турган муздардын баары эрип, суу ошол үчүн көтөрүлүп келди да.